Саламатсыздар урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сөз ошо Абхазияда эмне болуп атат деген суроода. 15-числодон баштап ноябрдын көп суроолор келе баштады комментарийлерге. Абхазияны айта кет, Абхазияны айта кет деп. Абхазияда эмне болуп атат деп. Абхазия эми баягы тарыхты карасак, Грузиянын бөлүгү. Грузиянын көптөн кылымдардан бери бөлүгү. Грузия деген хандык болчу мурун. Кавказды Орус империясы басып алгандан кийин, албетте баягы өзүнүн Грузиянын ичинде 80ден ашык эл жашайт. Мегрелдер бар, ар кандай баягы аджарлар бар. Мисалы үчүн Батуми Аджария деген республикада турат. Ал Аджария деген республикада автономдук статус. Ошол эле Сванетия бар, Кахетия бар, Кабулетия бар, жана башка ушундай да. 80ден ашык ошо кичинекей район бар. Анын ар бир райондун эли өзгөчө да. Анын эң кызыктуусу көбүнчө ар бир чоң райондордун Картвелла менен мисалы үчүн Сванетиянын ортосунда тилдин ичинде разница көп да. Бул баягы бизде мисалы үчүн өзбектөшүп кеткен жана казакташып кеткен ушундай кандайдыр бир диалект эмес, түндүк менен түштүктө. Бул чыныгы мындай ар башка тил менен сүйлөшөт да. Сванети менен Кахетиянын экөөнүн ортосундагы тили такыр башка сөздөр да. Так ошондой эле ушул эле мисалы үчүн абхаздардыкы тили таптакыр башка болчу да. Негизи абхаздар өзү Кавказда келгин деп эсептелинген, түрк элдери деп эсептелет да, Аджариядагы. Бирок түрк элдеринен мурунку болгон эл скифтердин элдери, баягы осетиндер, аландар мурунку скифтердин алан эли деп эсептелинет да. Анан ошо Сакартвелланын өзүнүн, Грузиянын ичиндеги тилдер менен кичине ар башка да тилдери. Анан Советтер Союзу урап жатканда аякта Звият Гамсахурдия деген улутчул киши болгон да, Грузиянын, ошо Сакартвелланын ошо түзөбүз, Совет бийлигинен көз каранды болобуз деп. Анткени негизи ошо Грузияда, билесиңер, Сталин Грузиядан баягы Азербайжанга чейин аякта Нобель баягы тарых башталып атканда, нефттин тарыхы 20-жылдын башатына ушул жерден Альфред Нобель аябай көп нефть тапкан да, нефть таап туруп иштеткен. Анан ошол тиги Сталин бир кездерде ошол Нобельге салык салган да, бандит болупчу баягы. Эмелер токтотуп, дилижанстарды токтотуп, жергиликтүү бүт бизнестерге кандай налог салып ушундай болгон да, Коба. Сталиндин өздүк аты Коба болчу да. Анан ошол Коба ушундай бүт Кавказды колго кармаган болчу. Негизи ошо Орус империясынын ичинде Грузия бир нече жолу каршы чыккан болчу Орус империяга. Советтер Союзу келгенде Советтер Союзуна да каршы чыккан болчу бир нече жолу. Анан ошол жерден аябай катуу баягы көтөрүлүштөрдү кысып коюшкан, репрессия кылып Совет кезинде. Анан ошол Советтер ураганда Звият Гамсахурдия жаңы Грузияны курам дейт, курганда аракет кылат. Аны өлтүрүп салышат КГБ ошол 90-жылдар, 80-90 жылдар. Анан Звияттан кийин анан албетте баягы анын агасын дагы өлтүрүшөт. Анан бир нече жыл өтүп туруп, анан Союз таркап баштаганда бир нече күндөн кийин негизи ошо Шеварднадзе келет, бир нече жыл Грузияда баш болуп. Шеварднадзе анан такыр алмашпайт да, баягы көпчүлүк Советтер өлкөлөрүнүн лидерлериндей, диктаторлорундай. Такыр баягы батькадай да, сиз Беларусьта такыр токтобой өзүнүн ыйгарым укуктарын уланта берет. Шеварднадзеге каршы Саакашвили чыгат, Саакашвили боюнча дагы ролик чыгаргам. Анан Саакашвили чыкканда, албетте ошол Саакашвили эмнеси менен күнөөлүү Саакашвили Орусия Федерациясынын астында. Саакашвилинин эң чоң иши бул деген, ал бир канча жылга Грузия өнүгө албайт эгерде аны тай кылбасак деп, Грузиянын аркылуу өткөргөн евро биримдиктен Орусияга, Кавказга же жана Туркияга, же Туркиядан евро биримдикке болгон бажы пошлиналарын 0 кылып койгон да. Бажы пошлиналары 0 болгондон кийин анан толугу менен бажы системасын автоматташтырганда, мисалы үчүн машинени алыш 2 эле саатта Грузиядан пошлина 0. Ошондой болуп кеткенде бүт автомашиналар Грузия аркылуу алына баштаган, Орусияга жана башка ошо өлкөлөргө. Ошондо аябай чоң поток, аябай чоң товарлардын потогу Грузия аркылуу өтө баштаган. Грузия транзиттен акчаны таба баштаган, реэкспорттон акчаны таба баштаган, тез өнүгүп кеткен. Грузияга $4 миллиард жардам эле берип койгондо, баягы батыш өлкөлөр ошол жардамды туура пайдалангандан кийин Саакашвили Грузия аябай тез өнүгүп баштаган да. Анан товардын кескин бөлүгү кээ бир сөздөр боюнча $3 миллиард чейин оборот ушул Грузия аркылуу кете баштаган.
Анан бул нерсе албетте баягы өлө жаккан жок Орусияга, анткени пошлинасыз товар келет, Грузиядан арзаныраак болот. Орусиянын бүт территориясындагы ишкерлер ошол эле товарларды алып келген утулушат да, анткени Грузия менен иштеген ишкерлер аябай жеңип башташат да. Грузиянын өкүлчүлүктөрү дагы баягы жарандары дагы Орусиянын паспортун алган, өзү Орусиянын ичинде отургандар ошол товарларды жеңил Орусиянын ичине таратканга күчү жетет да. Анан ошого каршы бул деген эң чыныгы баягы 2008-жылдагы болгон согуштун себеби да. 2008-жылдын 8-августунда анан Орусия Грузияга кол салат. Кол салып туруп эң биринчи Агач Осетия менен ошо Абхазиядан паспорттарды таратат да. Паспорттарды таратып туруп, аяктан паспорттарды алып, абхаздар, осетиндер биз орус жарандары болуп калдык. Биз деген орусиялык жарандар жатышышайт бул жерде кескин бөлүк 30%дан 40%га чейин, кээ бир учурда 50%га чейин деп. Анан Грузия деген ошо аларга кандайдыр кысым кылып атат дейт да. Чын эле баягы Саакашвили грузиялаштырып, англис тилин киргизип, мектептерге орус тилин чыгарып ушинтип аткан да акырындап. Ошо баягы Түндүк Осетиядагы, Абхазиядагы ошо Грузиянын составында болгон. Грузиянын курамында. Анан Медведев кезинде ошо Путин премьер-министр болгон, алар кол салат дагы. Кол салып туруп, мисалы үчүн Грузияга баргандар билет, аякта бир мындай тапичке бар, тапичке жумуртканын үстүндө турат да. Бул деген грузиялык кандайдыр бир макалдын бир негизи болуп чыгат, бир макал. Экинчи негизи ошо Грузияга барып келгенде мага айтып беришти саясий балдар. Бул деген эме дейт. Жумуртканан илип коем деп коюптур да, ушундай. Кандайдыр бир легенда боюнча Орусиянын башчылары Грузиянын ошо Саакашвилини. Анан ошого кичине намек кылып, мына менин жумурткаларым эмгичекте ордунда деген ошо памятник коюп коюштур да, Батумидечи. Анан ошол памятникти көрсөңөр, анан көрөсүңөр да, чоң-чоң ушундай жумурткалар үстүндө сылансып турат да, грузиялык баягы эме менен, орнамент менен. Анан ошол киргенде Грузияга албетте грузиялыктар кандайдыр бир коргонобуз деп туруп, армия кирген атат деп туруп, өзүлөрү Абхазия жана Осетияга кире баштайт, Гориге. Ал жерден болсо атайын баягы кандай десем, провокация топтор тазалоолорду башталат, этникалык тазалоолорду башталат. Ал провокациялык топтор ким тараптан болгонун эми түшүнөсүңөр. Алар деген баягы таза грузин этносторду тазалап, айылдардан кубалай баштайт грузиндерди, абхаз менен осетиндер. Кубалап туруп, анан ошого каршы ошолорду коргойбуз деп Грузия армиясын киргизе баштайт Саакашвили менен ошо Сухими, Батуми өзүнүн эле жерине. Армиялык корпустар киргенде аларга каршы ошо Орусиянын корпустары келип туруп, танкалар менен ошол жерден катуу согуш башталат Гориден. Анан ошол согуштун эсебинен 13.000 грузин ошол согуш эсебинен анан Сухумдан, мисалы үчүн ушул Абхазиядан 13.000 грузин кубаланат да Грузиянын ортосуна. Эми грузин дегени баягы орто Грузиянын жашоочулары эле, ошол эле свандар, ошол эле мегрелдер, мисалы үчүн ошол эле картвелдер да, ошол элдер кубаланып туруп Саакашвилинин ортосуна аябай кызуу жүрүп, Орусияндан жеңип, Абхазия менен Осетияны бөлүп алат дагы. Анан армия Тбилисиге чейин аз калганда, баягы Жорж Буш кичүүсү Америка Кошмо Штаттарынын баягы аскер күчтөрүн Кара деңизге киргизип, ал согушту токтотуп салат. Токтотуп салгандан кийин дагы бир нече президенттер келип, ошо Польша жана Литва президенттери келип, анан Тбилисиге туруп алышат да, бизди эгерде баягы Грузияны басып алсаңар болсоңор, анда бизди да өлтүргүлө депчи. Анан албетте бул нерсе дипломатиялык скандал катары кабыл алынып, башкача орус лидерлер мурун башкача баягы дүйнөлүк кандайдыр бир ошо укукка тыңшап, алар ошол жерден токтоп калышат. Мурун ошо тыңшачу да, дүйнөлүк укукту, эл аралык укукту. Анан ошо токтогондон кийин албетте согуш эмне менен бүттү? Аджария бөлүнөбүз деди, бирок Аджарияга Саакашвили айтты, биз силерге автономия беребиз, кандай кааласаңар укук беребиз, бүт инвестицияны силерге ыргытабыз, калгыла биз менен деп. Аджария, Батуми калабыз дешти, мейли дешти да. Анан ошол Аджария өкмөт менен барып, мен ушул инвесторлор менен барып, алар менен сүйлөшүп келгем, алар деген ушул инвестициялык долбоорлорду бергенге көп ушундай кандайдыр бир сунуштарды беришкен да бизге. Анан ошол жерде инвестиция киргизүү аябай мындай жакшы пайдалуу болгон. Ошол кезде дагы Трамп келип туруп, Трамп Тауэр курам деп бир жерди алып койгон да ошол эле кезде. Ал эми болсо СМИ Сухум, алар деген ушул чыгып кетишти да, баягы эмеден.
Грузиянын карамагынан чыгып кетип туруп, анан ошол Осетиядагы бийликти ошол кезде Рауль Хаджимба менен Сергей Багапш болчу да. Анан ушулар президент, ушулар баягы премьер-министр болушчу. Анан бир нече жыл өткөндөн кийин алар бир нече жыл Орусиядан, Москвадан акча менен камсыздандырылып турушту да. Аларга кандайдыр бир грант берип турду Москва. Акырындап согуш башталганда 2022 жылы ал гранттар токтоп калды Абхазияга. Бирге кандайдыр грантты кайра улантпайсыңарбы, жардам бербейсиңер десе, анан эмне болуп кетти? Ошол негизи Абхазия Орусиянын карамагына мындай түзмө-түз кирбей, бирок баягы республика катары таанылды. Көп өлкөлөр аны тааныбаган республика катары. Бир Вануату менен деле Сан Марино тааныбаса, башкалар эч ким аны тааныган жок да. Ошол таанылбаган республикалар, ошо Түндүк Осетия жана Абхазия эки өлкө, алар бүт контрабанда товарларды өзүнүн аркылуу өткөзө баштады Кавказдан. Аябай катуу конкуренция кыла баштады да Грузия менен. Грузияда баягы грузиндик Арман деген ушундай партия бийлигине келди. Албетте ал Россиялык партия, Россиянын көз карашында турган. Албетте алар пошталарды киргизе баштады таможняга. Ал эми Абхазия болсо ошол пошталарды жок кылып баштады. Ошондуктан бүт машинелер кайра Абхазия аркылуу сатыла баштады да. Машинелер, товарлар, Түркиядан келген товарлар бүт поток менен Абхазия аркылуу Орусияга кире баштады. Ошентип баягы Грузиядан өтүп аткан 3-4 миллиард долларлык оборот Абхазия аркылуу өтө баштады да. Анан ал нерсе аябай жакчу Абхазия лидерлерине да, Орусия лидерлерине да. Анан 2023 жылдан баштап акчалай төлөмдөр токтоткондон кийин, ошол 24 жылдын башында токтотот да акчалар. Абхазиянын өкмөтү айта баштады, азыр Аслан Бжания президент болду. Анан ал болсо баягы Орусия тарапчыл да. Анан ал айта баштады, ошол бирдемке кылбайсыңар, кандайдыр бир акча бербейсиңер деп Орусияга кайрыла баштаса, алар макул, силер мыйзам кабыл алгыла, биз силерге инвестиция кылабыз, инвестициялык келишим кылыш керек дешти да Кремлден. Инвестициялык келишим боюнча негизи ошо июлда кирмек ал инвестиция келишим. Ал келишим беренелери орусиялык жарандарга Абхазиядан кыймылсыз мүлк алганга укук берет толук. Анан орусиялык жарандарга негизи бүт бизнес, азыркы абхаздар колунда кармап аткан бизнестин көбүн алардын колуна кайтарып берет. Негизи бүт ошо товар сатуу, кийим-кечек сатуу, автомобилди сатуу бүт баары ошол орусиялык ишкерлердин колуна түшөт. Ушундай келишим даярдап баштаганда, ушундан пайдаланып, мисалы үчүн курдтар кол салбады беле Түркиядан учактарды чыгарган ишканага. Ошол нерсе аябай Эрдоганга жакпады дейт. Эрдоган билди дейт, ушул Орусиядан тарафынан болду деп. Анан Эрдоган өч алам деп ошо атайын Абхазияга кандайдыр бир ошол товарларды алып келген кишилерге кандайдыр бир маалыматтарды берип, аларды ички төңкөрүшкө даярдап баштады деп айтып жатышат. Анан ошо орусиялык расмий булактар айтып атат, ошо Батыш баягы түстүү революцияны даярдады Абхазияда деп. Ошо эгерде баягы башка серепчилерди укса, аны так даярдаган киши Эрдоган болду да. Эрдоган Турция НАТОнун мүчөсү, балким ошо Батыш эле болуп калат да. Анан Түркия ушул чын эле баягы кандайдыр бир күчтөргө жардам берип тур, акча берип тур, инструкция берип тур, кандайдыр бир маалымат берип тур да. Анан ошол маалыматтар аркасы менен ошол кишилер анан Сухумиде жанакындай төңкөрүштү баштады. 2-3 күн мурда да, 15 ноябрда, азыр ошо 18 ноябрь болот да, ошо 15 ноябрда 3 күн мурда булар парламентти алды, мамлекеттик ишканаларды алды. Анан Аслан Бжания мага БТРлерди бергиле, бул митинг кылып аткандарды биз ошо чачалы деп ошо өзүнүн баягы коргоо министрине кат жазса, коргоо министри жазып коюптур. Бул деген согуш техникасы бир гана ушул баягы согушка колдонулат, жарандык митингтерди айдоого колдонулбайт деп жазып коюптур. Баш ийбей койду да. Анан ошол Бжания айла жоктон качып ошо 3 күн мурда негизи биринчи кат жазган, эгерде силер менен мындай кандайдыр бир шарттарымды аткарсаңар, ошо парламентти таштасаңар, мамлекеттик имараттардан кетсеңер, мен деген өзүм ыйгарым укуктарымды алып коем деп айтты да. Бирок баягы эч ким чыкпагандыктан кайра баягы Орусиянын согуш базасына кирип, согуш базасы бар да ошо Абхазияда. Ошонун территориясына кирип, алар отуруп алып айтып атышат да, эме
жок Аслан Бране кайра өзүнүн сөзүн алмаштырды. Жок, эми мен бийликтен кетпейм. Биз ошол мыйзамсыз төңкөрүш уюштургандарды баарын анан жок кылабыз деп айтты да, баягы тартипке өлкөнү келтиребиз деп акыркы сөзү ошону уктук да, расмий билдирүүлөрдөн. Ошо анан негизи митингчилер айтып атат, биз деген ошо Орусия менен боло жаткан келишимге кол койдурбайбыз дейт. Августта кирмек экен, анан кайра ушу ноябрда кирмек, январда кирмек да, азыр январга датасы өзгөрүлүптүр. Анан бул деген кол койдурбайбыз, ага каршыбыз. Абхазиядагы бүт бизнес Орусияларга өтүп кетет. Биз акчасыз калабыз, тамаксыз калабыз, биздин укугубуз жок болуп калат деп ушинтип кайра айтып атышат да. Грузияда кайра баягы Саакашвилинин тарапташтары жакшы болду, эми биз ушул Абхазияны кайра Грузияга келгенине кучак жаябыз деп айтып атышат да. Ошо анан негизи эгерде Абхазия ошо карамакка өтүп кетсе, Грузиянын карамагына жана Түркиянын кандайдыр бир үстөмдүгүнө, ошондо Абхазия кайра эле товарларды ошол Орусияга эле сата алат да, мындай айтканда. Бирок булардыкы деңизге кандайдыр жолу бар, ошон үчүн деңизге жолу бар болгондон кийин шанстар бар да жакшы жашаганга. Бирок Орусия буга жол бербей калышы ыктымал да, анткени Орусиянын чоң аябай ишкерлик интерестери 3-4 миллиард обороту ушул Абхазия аркылуу өтөт да. Анан ушул Абхазия аркылуу өткөн себебинен албетте Орусияны кой бергенге даяр эмес. Ошондуктан азыр баягы кандайдыр бир күчтөр топтолуп атат. Анан мен ушул роликти чыгаргыча балким чыгып бирдемке бир балелер болуп кетет да Абхазияда. Кыскасы ошол, мындай токо тер жерин айтканда ошондой да. Негизи акча маселеси, бийлик маселеси аябай катуу көтөрүлүп, үстөмдүк маселеси катуу көтөрүлүп, ошондой ошонун негизинде, ошонун тегерегинде бул жаңжал көтөрүлүш чыгып атат Абхазияда. Абхазия ушунчалык арзан бааларды камсыздандырган, ошондуктан баягы Кыргызстанда дагы абхаз номерлерин кездешип каласыздар да. Иштирүү мындай маселе эмес болчу да. Андай эмес ушундай. Ордун баары дүйнө жүзүндө бүт саясаттын баары кайра эле экономиканын тегерегинде болот да. Анан ошол чоң экономикага кирсеңер, чоң бизнес жасасаңар, кайра ушул чоң саясатка кийгилишесиңер. Бирок ошо чоң бизнес жасаганга чейин өсүш керек да, кичинекей бизнес жасаш керек. Ошол майда чакан бизнес жасаш үчүн бизнес пландоону үйрөнүш керек алгачкы. Ошондо базалык курсту мен иштеп чыктым, ошол QR код менен же болбосо шилтеме менен видео сүрөттөмөсүндөгү ошо киргиле, 2-3 күнүн ичинде кат келет, катталып койсоңор, анын инструкция келет эмне кылышты. Ошо курстан өтүп, аны өзүңөр да консалтинг кылып, башкаларга бизнес план жазып берсеңер болот. Өзүңөр үйрөнүп алып, бизнес план жазууну, өзүңөргө бизнес план жазсаңар болот, инвестор менен сүйлөшкөнгө жакшы. Анан ишкерчиликти алып кеткенге бул алгачкы кадам. Ушул кадамды жасагыла. Албетте, ушул тема боюнча комментарийлериңер болсо, ой пикирлериңер болсо, жазгыла, эмне деп ойлойсуңар, кандай деп ойлойсуңар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.